Курманбек Байкиевдин үй бүлөсү баш калкалоо үчүн Лукашенкого 1 миллион 600 миң доллар бергени айтылды. Курманбек Байкиевдин үй бүлөсү Беларусь өлкөсүндө баш калкалоо үчүн президент Александр Лукашенкого кеминде 1 миллион 600 миң доллар өлчөмүндө каражат берген. Бул тууралуу Випол демилгесин илтеп чыккан авторлор билдиришти. Випол өлкөнүн мурдагы күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан түзүлгөн жана азыркы Беларусь бийлигине каршы аракеттенген өлкө башчы Александр Лукашенконун легитимдүүлүгүн тааныбаган атайын күчтөрдүн бирикмеси. Алар мамлекет башчысынын Лукашенкого пара берген бир канча адамдардын аттарын аташкан. Алардын арасында Кыргыз өлкөсүнүн мурдагы президентинин уулу Максим Байкиевдин жубайы Айжан Кененбаеванын да аты аталганы белгилүү болду. Иликтөөдө алар көп суммадагы акча каражатын Байкиевдердин үй бүлөсүнүн Беларусь өлкөсүндө баш калкалоосу жана камкордукка алынуусу үчүн берген. Ошондой эле расмий Минск Бишкектин кылмышкерлерди өткөрүп берүү өтүнүчүн дайыма баш тартып келгендиги үчүн деп жазышкан иликтөөнүн авторлору. Андагы маалыматтарга караганда Байкиевдердин арты менен Лукашенконун автопаркында баасы 1 миллион 400 миң еврону чапчыган Мерседес автоунаасы пайда болгон. Иликтөөчүлөр аталган унаанын брондолгон катмарына автомат огу тешип өтө албастыгын жана 15 килограммдык тротил жардырса да зыян келбеген өтө кымбат унаа экендигин белгилешкен. Мындан тышкары Максим Байкиевдин жубайы тарабынан президентке баасы 26.500 доллар түзгөн 2018-жылкы Harley Davidson үлгүсүндөгү мотоцикл тапшырылганы да маалымдалган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Асейин Саралаев Акаев Путинге бир Боинг учагын белекке берген. Бул тууралуу журналист Асейин Саралаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Россиянын олигархтары жашаган айылында кол тегиз болуп жашоо үчүн Кыргызстан Атамбаев башкарган бийлигине мээниң деп койсун деп Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путинге 2012-жылы бир Боинг 777 учагын белек кылган. Белек Акаевдин жубайы Майрам Акаеванын сиңдиси тарабынан берилген. Ал жерде азаттыктын ушакчылары шам кармаган жеңил милдетин аткарышкандыктан күбө болуп турушкан. Бул тууралуу Россиянын Чумолор деген телеграм каналы иликтеп жазды деп түшүндөн чочуганда ушактарды ойлоп таап башы көзүнө койгула бурдура берсе болобу? Кудайдан корксоңор болот. Бир күн Байкиевдерди каралап жамандабай калсаңар кысыр каласыңарбы? 40 күндөр эл башчысы Курманбек Байкиев да Кыргызстанга келет экен деп жаңы чыккан бир учурда өздөрүнө окшоп көчүкчү куган тарабынан биринчиликти бербеген Беларусь өлкөсүнүн тез көрүүчүлү салам өлтүрдү эркекчи айтып салды деген форматта ушак тараткан аты жыты жок телеграм каналдарын жалдырап карашып, эптеп эле Байкиевдерди жамандаган маалыматтарды издеп калышты. Албетте ал өлкөдө дагы Лукашенкону көрө албай кетиребиз деген эштек байлар иттин кара капталынан алар биздин ушакчылар менен жалокоолордун ат чабым алдыда турат. Алар күн сайын Лукашенконун баскан изинен дагы жамандык издешет, ушакташат, жамандашат, каралашат. Анан ошолордун ушагын чындык факты сыяктуу тараткан Азаттык аман эле болсун. Байкиевдер Лукашенкого коопсуздугу үчүн бир машина жана мотоцикл берген эмес. Эми ушул ушакка ким ишенет кокуй? Эмне Лукашенкодо унаа же мотоцикл жокпу? Ошол белектерди Байкиевдер берген деп тастыктаган документтери кана далил. Бул жара ушак тараткандын дагы чеги болот. 2012-жылы каңдуу төкөрүш болуп президенти Курманбек Байкиевди бир катар өлкөлөр чакырышып, алардын ичинен Лукашенко кучак жайып тосуп алганын баарыбыз билебиз. Лукашенко мен же сиз эмес, ал дүйнөдөгү сөзү өтүмдүү лидерлердин бири. Эми ошол Лукашенко өзү сыяктуу бир өлкөнү татыктуу башкарган Курманбек Байкиевдин коопсуздугун темир тезекке бааламак беле. Болду эми Атамбаевдин заманы жок, ушактын энелери болгон Фаридиңер да Адилетиңер да жок. Байкиевдер жөнүндөгү ушактарга далилдейин ишенгендердин саны күн сайын кыскарууда. Кудай буйрса эл башчысы Курманбек Байкиевди ала тоосун тосуп алабыз деп белгилеген ал. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда эң көп пенсия 179 миң сом, анын бир эле адам алат. Кыргызстанда пенсиянын эң жогорку көлөмү 179 миң сом. Бул тууралуу 3-декабрда өткөн брифингде социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Анын айтуусу боюнча мындай жогорку пенсияны Кыргызстанда бир гана адам алат. Мыйзамга ылайык анын атын ачык айтууга тыюу салынат. Өлкөдө эң аз пенсия 1500 сом, аны эмгек стажы жок 40 миңге жакын адам алат. Октябрь айында пенсия жогорулагандан кийин Кыргызстандын пенсиясы орточо өлчөмү 6340 сомду түздү. Пенсиялардын орточо өсүшү 455 сомдон болду. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Бүгүн 6-декабрь Садыр Жапаровдун туулган күнү. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктады. Бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Жаныңызда жүргөн басма сөз катчыңыз катары сиздин мекениңизге, элибизге болгон ой тилегиңизге, көйгөйлүү маселелерди чечүүгө болгон умтулууңузга күбө болуп келем. Чындыгында сиз мамлекет башчылыгына кыйын мезгилде келдиңиз. Бир жыл мурун өлкө саясий кризиске кептелди. Чыр-чатактар ушун менен токтобойт деген өңдүү ар кандай кептер айтылган эле. Ага карабастан коронавирус пандемиясынын кесепеттерине
болушуна карабастан мамлекетти оор сыноодон алып чыгып кете алдыңыз. Өлкөбүздүн экономикалык көрсөткүчтөрү жакшырганы байкалууда. Албетте, мында өлкө жетекчилигинин кыраакы чечкинде ошол эле учурда коомчулуктун пикири менен эсептеше билген саясатчы чоң роль ойноду. Буга эл дагы күбө. Садыр Нуркожоевич, туулган күнүңүз менен дагы бир жолу куттуктап, ишиңизге ийгиликтерди, үй бүлөңүзгө бардык жакшылыктарды каалайм. Кыргыз мамлекетибизди өнүктүрүү үчүн алдыга койгон максаттарыңызга жетүүгө, дымактуу пландарыңызды ишке ашырууга бекем ден-соолук тилейм деп жазылат куттуктоодо. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Баткенде чек ара учаскелеринин санын азайтуу сунушталды. Президенттин Баткен облусунда өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согдо облусунун жетекчиси Раджобай Ахмадзоданын жолугушуусунда кыргыз-тажик чек арасында чек ара учаскелеринин санын кыскартуу сунушталды. Тажик тарап алардын ордуна чектеш аймактарда коопсуздукту милициянын көзөмөлүнө өткөрүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу президенттин Баткендеги өкүлүнүн орун басары Маруфхан Туллаев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда, мындан тышкары чек арада аймактарга курулуштарды экинчи тараптын макулдугу менен гана куруу сунушу айтылды. Президенттин Баткен облусунда өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согдо облусунун жетекчиси Раджобай Ахмадзода 3-декабрда Кулуңду өткөрмө бекетинде жолугушту. Анда тараптар кыргыз-тажик чек арасында соңку окуяларды талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгында чагымчыл аракеттерге бөгөт коюу үчүн чектеш аймактын тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү макулдашылды. Мындан сырткары чек арачы милиция жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө чек арадагы терс көрүнүштөрдүн алдын алуу жана болтурбоонун ыкчам аракеттерин көрүү боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстандын чек ара кызматы 1-декабрда Баткен облусунун Баткен районунун Дахма аймагында ок атылганын билдирген. Ага алайык шаршембиде кечки саат 9-дан өткөндө мамлекеттик чек аранын шарттуу тилкесинде Тажикстан тараптан белгисиз кишилер болжол менен аңчылык мылтыгынан 7-8 жолу ок аткан. Окуя болгон жерге эки өлкөнүн чек ара бекеттеринин жетекчилери келип, мылтык аткандарды чогуу издөө тууралуу сүйлөшкөн. Күч органдарына да кабар берилген. Тараптар аталган аймакта биргелешкен кайгылуу уюштурууну да макулдашкан. Ушул күнү Баткен районунун Көкташ айылынын тургуну кошуна өлкөнүн жарандары сабап ооруканага түшкөнү, кыргызстандыктарда бир тажик жаранын кармап алып, кийин бошотушканы кабарланган. Кыргыз-тажик чек арасында такталбаган аймактардын айынан тез-тез жаңжал чыгып турат. 2021-жылдын жазында куралдуу кагылышта эки тараптан ондогон тургундар, аскерлер көз жумган. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Ата-бабадан калган жерлерди саткан Мадумаров оңбой калды го. Буга чейин да Мадумаровдун мамлекетке жасаган чыккынчылыгы боюнча камала турганы ЖММКлардан болжонуп келген. Ага карата дагы жүйөлөрдүн негизинде кылмыш иштер кошуларын уктук. Айтор Мадумаров мандат алса албаса да кылмыш жоопкерчилигине тартылары боюнча негиздемелер ишке ашабы. Зарын чачып керсейип текеберленип, элди маркумдарды кемсинтип сүйлөп атып, акыры шорлошу ыктымал. Канча күн калды болду экен. Ата-бабадан калган жерлерди тартуу кылган адам оңобу? Булак Азия News кезетти. Эл чындыкты билсин. Режеп Тайип Эрдоганга кол салуу аракети болду. Түркиянын башчысы Режеп Тайип Эрдоганга Сирт шаарында өтүп жаткан митингге барган жерден жардыруучу зат табылды. Бул тууралуу Cumhuriyet газети жазды. Газет белгилегендей, митингде коопсуздукту камсыздоого катышкан милиционер аны жумушка баратканда унаасынын астынан байкап калган. Бул мамлекет башчынын сөзүн баштар алдында болгон. Окуя болгон жерге саперлор бригадасы келип жардыргыч затты зыянсыздандырган. Учурда милиция шектүүлөрдү издеп жатат. Сирт Түркиянын түштүк-чыгышына жайгашкан, калкынын басымдуу бөлүгүн арабтар жана күрттөр түзөт. Кезинде Эрдоган премьер-министрликке Сирт шайлоо окурунан талапкерлигин койгон. Буга чейин 2-декабрда Чехиянын премьер-министринин милдетин аткаруучу Андрей Бабиш анын өмүрүнө кол салуу аракети болгонун билдирген. Анын айтымында, жигит өкмөт үйүнүн алдында канжар жана тапанча менен келген. Милиция кызматкерлери анын имараттын кире беришинен кармап залалсыздандырышкан. Кол салган адам өлкөдө өзгөчө кырдаал режиминин киргизилишине жана COVID-19 жайылышына байланыштуу блокадага нааразы болгон деп болжолдонууда. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Мэрия быйыл жаңы жылдын түнүндө салют атылбайт. Бишкекте салют атуудан баш тартуу чечими кабыл алынгандыктан пайдаланылбай калган 800 000 сом башка максаттарга пайдаланыларын айтышты. Быйыл жаңы жылдын түнүндө Бишкектеги Борбордук ала отоо аянтында майрамдык салют атылбайт. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Экологиялык себептерден улам жаңы жылдагы салттуу майрамдык фейерверкти уюштурбоо чечими кабыл алынды. Баш тартуудан улам пайдаланылбай калган 800 000 сом башка маанилүү максаттарга пайдаланылмакчы деп айтылган маалыматта. Муниципалитет баш калаадагы экология менен коопсуздукту сактоо максатында элди петардаларды сатып албоо жана жаңы жылдык майрамдоо учурунда колго жасалган фейерверктерди колдонбоону өтүнгөн. Маалыматта ар күз-кыш сайын шаарда жылытуу мезгилинен жана автоунаалардын күйүүчү май колдонуусунан улам аба бузулуп жатканын белгиленди. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин.
Беларустун соту Азаттык радиосун экстремисттик деп тааныды. Аталган өлкөнү коррупция жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча башкы башкармалыгынын материалына негиздеп сот ушундай чечим чыгарды. Ошентип Беларустагы Александр Лукашенконун режиминин бүткүл көз карандысыз маалымат каражаттарын телеграм каналдары экстремисттик деп тааныды. Өлкөнүн бийлиги сөз эркиндигине чабуул койгондугуна күбө болдук деп билдирет редакция. Маалыматка ылайык Беларусту 300гө жакында интернет ресурстар экстремисттик деп таанылды. Белгилей кетсек, буга чейин Белсат деген поляктардын маалымат каражаты экстремисттик деп таанылган эле. Август айында кудум ушундай эле чечим Trubuna.com деген спорт сайтына карата чыккан. Буга кошо Зеркало, Тут.бу жана анын соц тармактары логотиптери экстремисттик деп эсептелет. 14 ноябрдан баштап Белапан маалымат агенттиги экстремисттик деп таанылды. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер.